Украинада кезектеги президенттик шайлоо 2019 жылдын 31 мартына белгиленген. Учурда 22 талапкерге шайлоого катышууга жана документтерди тапшырууга уруксат берилди. 8 февралга чейин Борбордук шайлоо комиссиясы каттоо жарыянын аягына чыгарып, талапкерлердин ысымдарын жарыялайт. Шайлоонун экинчи туру 21 апрелге белгиленген. Азыркы Украинанын президенти Петр Порошенко экинчи ирет президенттикке атсалыша тургандыгын билдирди. Порошенко Евробиримдигине жана НАТОго кирүү үчүн жаңы мөөнөткө бараткандыгын айтты. Глубокой ответственности перед Украиной. Бул жөн гана президенттик шайлоо эмес, эл башчысын жана келечекти таңдоо болуп саналат. Өлкөнүн жана мекендештердин алдындагы терең жоопкерчилик сезими мага экинчи мөөнөткө президенттикке атсалышуума түрткү берди. 2024 жылы евро биримдигине кирүү тууралуу арыз беребиз. Биз евро биримдигине мүчө болуп, пландарды ишке ашырып баштаарыбызга эч кандай күмөнүм жок. План действий для членства в НАТО. Талапкерлердин бири дагы жалпы шайлоочулардын 50% добушун топтой албай калса, экинчи тур белгиленет. Мындай учурда жыйынтыктар 1 майда жарыяланат жана инаугурация 31 майда өтөт. Сурамжылоо боюнча учурда респонденттердин 21% колдоп, Батькивщина партиясын жетектеген Юлия Тимошенко 1-орунда турат. Экинчи орунда режиссер жана шоумен Владимир Зеленский келе жатат. Аны сурамжылоого катышкандардын 13% жактаган. Украинанын азыркы президенти Петр Порошенко респонденттердин 11%дан бир аз ашыраак добуш берүүгө макул экенин билдирген. Серепчилердин айтымында саясатчынын экинчи турда добуштарды топтоп өтүү мүмкүнчүлүгү бар деп эсептешет. Бирок коомдук пикирди сурамжылоонун жыйынтыгы боюнча азыркы президентке элдин 70% ишеним артпайт. Ал эми аны колдогондор 16% гана түзөт. Порошенко учурда экинчи орунда болгонуна карабай, экинчи турда өтүү мүмкүнчүлүгү бар. Азыркы президент башка кандидаттарга караганда партиянын структурасын иштеп чыккан. Көп нерсе конкреттүү экономикалык кырдаалга жараша болот. Украинанын экс-премьер-министри Юлия Тимошенко март айында боло турчу президенттик шайлоого талапкерлигин коёрун айткан. Ал 2010-2014 жылдардан кийин 3-чү ирет президенттик шайлоого катышканы турат. 57 жаштагы саясатчы өткөн аптада Украина үчүн жаңы рота аттуу шайлоо программасын коомчулукка жарыялады. Вы знаете слово «рука Кремля»? Эгер президенттикке шайлансам, Конституциянын жаңы долбоорун сунуштап, аны референдумга алып чыгам. 2019 жылдын күзүндөгү парламенттик шайлоосу жаңы Конституциянын жоболоруна ылайык өтүүсү керек. Ошондой эле Крымды жана Украинанын чыгыш аймактарын Киевдин көзөмөлүнө алып келүү үчүн күрөшүүнү токтотпойм. Первые 100 дней я на посаде президента. Президенттик шайлоо боюнча көптөгөн сурамжылоолор жүргүзүлгөн. Аларга ылайык 70% украиналыктар шайлоого катышууну пландоодо. Алардын жарымы шайлоонун ачык, айкын, таза өтөрүнө ишенбейт. Ал эми 37% шайлоочулар кимди шайлаарын аныктап коюшту. Кудай жалгап Порошенко өзү эле калып калса, ордуна башка эч ким келбесе жакшы болот эле. Мен шайлоого барарыма ишенимде эмесмин. Добуш бересиңби, бербейсиңби, ким башчы болорун өздөрү эле чечип коет. После выборов Жакшы программалар менен башчы келсе, кандайдыр бир өзгөрүүлөр болот эле. придут к власти люди. Азырынча кимди шайларымды билбейм. Порошенко 2014 жылы июнь айында Украинанын президенти болуп шайланган. Ошондон бери паракорчулукту азайта албаганы үчүн, Донбасстагы чыр-чатакты токтото албаганы үчүн рейтинги түшкөн. Учурда Донбасстагы жабырлануучулардын саны 10 000 адамга жетти. Ошондой эле ал Украинанын экономикалык абалын жакшырта алган эмес. Украинадагы саясий абал, андан тышкары өлкөнүн келечеги жазында өтө турчу президенттик шайлоонун жыйынтыгына байланыштуу болот. Украиналыктарды 2019 жылдагы эң чоң маанилүү окуя күтүп турат. Себеби шайлоого күчтүү жана күтүлбөгөн талапкерлер атсалышканы жатат. Асель Сыдыкова, Көчөр Кубанычбеков, Ош Бирим жаңылыктары.